Бир жарандан бир көчөт мындай аталыштагы акция тарых жана маданият жылын даярдоо жана өткөрүү боюнча мамлекеттик дирекциясы тарабынан жарыяланган. Акция Роза Отунбаеванын демилгеси фонду тарабынан дагы колдоо тапты. Анын алкагында Бишкектеги Дордой 1 конушундагы номер 97 мектепте жашылдандыруу иш-чарасы өттү. Көчөт отургузуу өнөктүгүнө кабарчыбыз Айназ Кадырова да катышып келди. Экс-президент Роза Отунбаева баштаган көчөт отургузуу өнөктүгүнө элчилер да катышты. Аларга көчөттү туура отургузуу сырын башкы агроном өзү көрсөтүп жүрдү. Здесь сюда потом будешь мыть, а? Меймандарга караганда мектеп окуучулары көчөт отургузуунун эрежелерин жакшы билишет. Унутуп калган улууларга балдар жардамчы болду. Казат жерде. Анан кийин түз кармап турган кумду салып төйлөп анан суюат. Анан отургузуп коет. Эми биз бул мектептин бүтүрүүчү классы болобуз. Ушул жылы бактар тигетсек, мен ойлойм, биз 10 жылдыкка чогулган чакты бул жер жапжашыл парктай эле болуп калат го депчи. Ошондуктан бизден кичүү класстарга үйрөтүп атабыз. Биз кеткенден кийин алар жакшылап карап, ухаживать этип турат го деп үмүттөнүп атам. Шаар ичи тышы куурап калган көп жылдык бак дарактарга бай. Аларды жаш көчөттөргө айландыруу аракеттери уланууда. Бирок айрымдар жаңы тигилген бактарды уурдап, көп учурда жөн гана сындырып кетүүдө. Аймакты жашыл түскө бөлөө максатында тарых жана маданият жылын даярдоо жана өткөрүү боюнча мамлекеттик дирекциясы бир жарандан бир көчөт акциясын баштаган. Бул өнөктүктү Роза Отунбаеванын демилгеси фонду да колдоп чыкты. Ар бир класста ошентип мунун жашыл дүйнөнүн тилин үйрөтүш керек экен, айтып бериш керек экен. Анан болуп туруп, могу жерге мына суу куят экен. Аны да канча жолу куюш керек, кантип иш кылып, мына бизде коомдо ушул жөнүндө сөз көп болуш керек да. Биз коомду агартышыбыз керек. Акыркы маалыматтарга таянсак, жаз жыттанганы өлкө боюнча 1 миллиондон ашык көчөт отургузулду. Жаздын келиши менен Бишкектин четинде дагы жашылдандыруу иштери кызуу жүрүп жатат. Биз бүгүн Дордой 1 конушунда көчөт отургузуу өнөктүгүнө катышып жатабыз. Негизи эле ар бир жаран кайдыгер карабай бирден көчөт отургузса, шаарыбыз жашыл шаар аталышына ээ болот деп ишенебиз. Бир жарандан бир көчөт акциясын Спутник агенттигинин кызматкерлери да колдоп, дем алыш күнүн бак отургузууга арнашты. Эми кайдыгер карабаган кыргызстандыктар бул саамалыкты улантып, аны салтка айландырат деген ишеним күч. 90 лет назад мындан 90 жыл мурда Бишкек Фрунзе деп аталчу. Фрунзе Молдова тилинен которгондо жашыл жалбырак дегенди түшүндүрөт. Ошол учурда биздин шаар өзүнүн атына заты жарашып турчу. Эми ошол кездегидей жашыл шаарга айландыруу үчүн эмгектенишибиз керек. Тарых жана маданият жылына карата уюштурулуп жаткан акцияны колдогондор четтен чыгат. Өзүнө тиешелүү аймакты жашылдандыруу ар бир жарандын милдети болуп калышы керек деген пикирлер колдоо тапты. Айназ Кадырова, Эсентур Абыкеев, Коомдук 1 канал.